Бойын тартып жатабыз, мына жерге койдук. Жерге койгондо мына 1.70. Мындай кылып койсоң болот экен. Эми 1-2 сантиметр ары-бери болушу мүмкүн, бирок 1.70 таза деп айтабыз, 1.70 таза экен. Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр, Мисиркежи каналынын катталуучулары. 30 март 2022 жыл Жалал Абад областы Сузак району Акбаш айылы, мурунку Спасовка айылына келдик. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү сатыла турган ушундай сындуу жакшы атыбыз бар экен. Ушул аттан сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга аттаныңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Эми бул атыбыздан сатуучубуз маалымат берсин. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Айтыңыз эми бул ат кайсыл жактан келип калды? Пародасы кандай? Жашы канчада азыр? Аткан бир так Оштун аты экен, Оштон чыккан экен. Энеси атасы Орлов, энеси Карабайыр деди. Атасы Орлов деди, атасы Балким атасы Карабайыр, энеси Карабайыр деди. Атасы Орловский деди окшойт. Ушундай деди. Польша аргындаштырылган эмес бекен? Польша дегеним, Польша. Польшада көрүнүп турат да мындай. Польша. Бой башы бийик. Баш жазга укам 4 жаш болуп атат. Жаңасы мына. Жаңасы. Азууларын да көрсөк болот. Астыңкы азууларын эми сайды. Үстүндө азуулары жок. Жазга 4 жашта. Эми бул жаңы эле үйрөтүлүп келе жатат окшойт демек, Бул кам алеге ол дагы мына CIA секей минген ат экен да. Анан бирок улакка салган кыштагы улактагы видеолор бар экен, жөнөтүп мен ошолорду көрдүм. Улакка барат экен жаныбар. Кандай экен улакта? Видеосын көрдүм. Улагы жакшы ака деди го бу. Топтун ортосунда эле ушундай жүрөт. Бирок азыраак атка чабылган экен. Бирок ортодо жүрөт да кадимгидей. Өтө көп кыйналган эмес экен демек. Көп кыйналган эмес улакта. Анан мынау жаактардан неме экен, эми аз кичине ушу үйрөнүп атат жакшы. Бирок жаныбар сындары жакшы, мүчөлөрү аябай келишкен аттардын бири экен. Ден соолуктары кандай болду экен? Ден соолуктары ушу ап келет экен. Ол айтты 8 килодон жем жейт деди. Мен азыр 4 килодон эле берип атам ачык эле. Чынында атты жакшы карап турган да, Бир аз эми жаш экен, өсүп келеаткан ат десек да болот экен. Тарбия керек экен, Тарбия керек экен. Эми сиздерге жакындан бир көрсөтөлү, кыскача маалыматын берип айтып өттүк. Тишин бир көрүп койсок болобу? Тишин бакам. Балким тишинен көрөбүз, билебиз дегендер. Азуусун эм сайып атат. Үстүндө азуу жок кана. Үстүндө жок. Азуусун аягын эм сайды алдыларын. Мынягын эм чыгып келет. Мынягында кила чыгып алды. Нердегисин эм чыгып келет. Жакшы. Демек, кимде ким тишинен билем деген болсо же болбосо өзүңүздөр жакындан келип көрсөңүздөр болот. Келип көрсө ал билмек сразу эле. Кабак баштарынан көрүңүздөр. Мындай сиздерге аябай жакшы көрүнүп турат экен. Мүчөлөр келишкен. Көкүрөктөрдөн көрсөңүздөр да болот. Колтуктары дагы жайында экен жандар. Көкүрөк дагы кенен. Такага туруштары кандай деди? Жоош эле экенби? Вообще жоош экен. Жаш балдар караганга вообще жоош экен жандар. Потом учуна чейин качсаң ам чыкпайт. Жакшы. Өтө сон. Казыктарынан көрсөңүздөр болот мына. Ушул боюнча алдыга бастырып коесуң бир, чат аягынан бир көрөлчү. Азыр чуркаганда жана уруп алып турат. Бери бастырып коебуз. Жакшы. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге көрсөттүк. Чуркаганда көрдүңүздөр. Эми кыскачасын айтайлы. Сындары жакшы, көрүнүштөрү өтө сонун экен. Сорларынан бир көрүп коелучу жакыныраактан, Эмне чукур болуп жакшы неме болот экен ошол. Жол жаккан эме. Сорлары ham экиге бөлүнүп турат жана. Негизинен ат көрүнүп турат. Болгонун көрсөтүп турабыз. Жаккан болсо, кимде ким ушул атка кызыккан болсо, келип жакындан көрсө болот албетте. Эми баасын айтыңызчы, баасын канча дейсиз? Баасын укам ушу 850 миң сомго. Сомго 850 миң деп атасыз. Сүйлөшүүлөр болобу? Сүйлөшүүлөр болот экен, Кудай кааласа. Жакшы кардар келсе, жолун кылып бересиз, Жолун чыгарып беребиз.
Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы 850 000 сомго коюлуп жатат экен. Андыктан сиздерге жаккан болсо, келиңиздер, сүйлөшүңүздөр, баасын келишип алсаңыздар болот. Атты эми жашкам, кичине алып дагы тарбиялап алса, келечекте жакшы ат да кыскасы. Демек ушул бир эле ата бүгүнкү чыгарылышта. Бүгүнкү ушул бир аткамы? Жакшы. Сиздер менен Чогуу Жалал абад жергесинен Сузак району Акбаш айылы, Спасовка айылынан бир ат болду. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисир KG каналы, биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.